Подгузники и трусики Yoko Baby очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Yoko Baby сделана с любовью для самых маленьких. Адамга жакшылык кыл, жакшылык кыла албасаң жок дегенде жаманчылык кылба дейт да. Жакшылык аракет кылып эле көп эле жерден кылабыз. Мисалы мен эми анын баарын айтып бере албайм, мактангансып калат да. Мына жакында өткөн эле пандемияда биз аябай эле көп жакшылык кылдык, аяган жокпуз. Тамагына чейин жеткирип берген күндөр болду. Ачка турган жана солдаттарга, милицияларга, доктурларга. Эми ал капля в море деп коет. Бирок биздин чөнтөгүбүздөн чыккан чыгым ошол чуркаган жакшылыкка кирет болуш керек, ошо убакытты бөлүп. Эми ошондой эле мага деле кичинекей кезимде бирден бир актер болуп калуумдун себеби географиядан берген мугалимибиз бар болчу. Ошол эжеке көп айтчу эле: "Аскат, сен химиологияны тандап алган, анткени мен гимназиядан анан ай сен туура эмес тандап алдың, сен деген артист болушуң керек. Сен гуманитарный жагын танда" деп, кыргыз тили адабият жагын деп. Анан мен ошол эженин айтканы боюнча тандап актер болуп кеттим да. Ошол эженин сөзү менен кылган жардамы деп ойлойм, аны унутпайбыз. Анан эле ошол эженин жолдошу Тилек Тургонбаев деген агай театрда режиссер болчу, Балыкчыда, Дом культурада. Анан биздин театрда, мектепте драм кружокто сабак берчү. Ошол агай да көп мотивация берди: "Аскат, сенден чыгат. Сен актер болушуң керек. Сен көп элге театр деген жан дүйнөнүн күзгүсү деп коет да. Театрдан жакшы нерселерди, кинодон деле жакшы адамга түз жолго оңолчу жардам берчү нерселерди көп жасасаң, адам ошону чыкканда ойлонуп калат да. Мисалы мына жакындагы эле чыккан могу Таксыр деген кинобузда көп киши чалды мага. Молодцы, аябай сонун болуптур. Биз чыгып ыйладык, бири-бирибизден кечирим сурадык. Ата-энеме барып келдим, кечирим сурап, эчтеке кылбаса деле деген сөздөр көп болду да. Ошон үчүн баягы мага ким кандай жардам берсе, мен деле ошондой жардам кылсам деген ойдомун да. Жакшылык кыла албасаң жок дегенде жаманчылык кылба. Ошондо сен кишиге жакшылык кылганың ошо болот да. Мисалы, мен азыр кечирим сурайм 5 мүнөт силерге кечигип келген үчүн. Бул дагы мен силерге кылган кыянаттыгым. Ишиңерди токтотуп атам 5 мүнөткө болсо дагы. Ошон үчүн колуңан келсе, өзүңө так болсоң, өзүңө таза болсоң, анан тегерегиңе зыяның келбейт да, если колуңан жардам келбесе. Колуңан жардам келсе, аяба. Мисалы, азыр мына орозонун күнүндө эмне калсаң дагы жардам болуп эсептелет да. Бирөөгө ооз ачтырып берип кой, жакшы сөз айт, орозон кабыл болсун деген эле сөздүн өзү эмне деген жакшы нерселер да, жүрөктү тазартат. Анысы кандай жакшылыкты аябай эле көп кылалы. Мен адамга жаманчылык кылбайм чын элечи. Эми случайно болуп кетиши мүмкүн, но мен сразу кечирим сураганга аракет кылам. Кечирип кой, мен байкабастык жерден кылып алдым муну деп. Умрага барганга мен оюм деле жок эле, чынын айтканда мамашалар барып келсеби деген оюм бар болчу. Анан ошо Америкада мен эжемдин кызы ошол жака иштейт, жашайт ошол жерде көп жылдан бери. Ошол Алинка деген карындашым айтып калды: аялдардын өзүн жиберген болбойт экен. Обязательно жанында эркек киши болуш керек экен деп, өзүнүн закону боюнча да. Анан өзүңүз барып келбейсиз дегенден мени жумуштан кое берип, кандай болуп калат десем, жок, эми давайте мен алып берейин деп, мен кылып берейин деп билеттин баарын ошол карындашым алып берди да. Сиз жөн эле барып келиңиз. Ошол себепкер ошол киши болду. Алинкага миң мәртебе рахмат. Мен апам, эжем, дагы бир карындашым, ал өзү кошулуп 5-өөбүз барып келдик да. Ошол умра демекчи көп нерсе жүрөк тазарат экен негизи. Аяка барган бир өзү негизи мен баргым келбейт деген кишилер барып келгенден кийин башкача ойлонуп калат да. Өзүнүн аурасы башкача. Ошол мага кылган ал жакшылыгын, карындашымдыкын эч качан унутпайм. Мага ага чейин эжемдер деле айтчу, апам деле айтчу, барып келели депчи. Мен мындай эмнегедир баргым келчү эмес. Анан негизи кийин барып келгенден кийин аяктан
биринчи мен жаман тупой ойлор менен ойлонуп жүрүп турмун. Аякка барсам мен бул эмне кылып жүрөт деп элдер шылдыңдап. Ошол жерден ана сүрөткө түшүп мени менен деп. Ошондон көп эметчимин. Бул артист биякта эмне кылып жүрөт деп айтат. Жок, көрсө аякта. Сен артистсиңби, артист эмессиңби, ал билбейт дагы экен кээ бирөөчү. Тааныбайт дагы. Анда санда кээ бирөөлөр таанып калбаса, көбү телевизор көрбөйт экен анткени. Жанагындай эмеси бар соткаларды көтөрбөйт экен. Простой соткаларды көтөрүшөт экен. А мен каяктан тань. Эң сонун жүрдүм, чынын айтканда, вообще бир дискомфорт болгон жок мындай айтканда. Ошол жакшылык үчүн чоң рахмат айтам Алинкага. Ошо Орозонун күнүндө кандай жакшылык кылам дегендерге айта кетет элем. ТикТокто отурушкандар бар го, жана бири-бирине ак чаргытып. Ошону хотя бы эмеде кое тургула дейм. ТикТокто мен деле бармын. Бирок антип жанагындай прямой эфирге кирип бири-бирине сөгүп сагып, кырып жинди болгондун кереги жок. Ошо жок дегенде Орозонун күнүндө ошол жака отурган акчаны жана кедей кембагалдарга отурса, ушул миллион жакшылык болот. Ошол жакшылык унутулбайт. Жетим жесир, кедей кембагалдарга жардам бергиле. Боозун ачкыла. Орозон мес болсо да колуна акчасын берип жардам бергиле. Орозонун күнүндө ар бир кылган ишиң 2 эселеп, 3 эселеп сооп аласың дейт. Ошол сооп иштерди көп кылгыла дейт элем. Ошол эмне айтам, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун. Кармабагандар ниет кылалы. Подгузники и трусики Yoko Baby очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Yoko Baby сделано с любовью для самых маленьких.